Абайға bir рота аскер келгенде генерал келеді. Қазақтар бүтіндей бар қолына орақ алып, балтасын алып, кетменін алып, бешілігін алып, Абайды орап тұрып алады. Біздің барымызды өлтіріп, ананы алып кетеді деп. Рота аскер, құрал менен келген аскер Абайды ала албай кетеді. Өте қауіпті жағдай. Оор жағдай. Ушуларды айтып қойсаң, сен айтқандай біреуге жағасын, біреуге жақпайсың. Бирок мен біреуге жағынайын дегенде ойым жоқ. Bir тырмақтың ұчын чалып біреуге жағынайын деген ойым жоқ. Бирок мынау қақшайған чындықты айтып кетишим керек. Себеп адамдын рахаты, адамдын байлығы ушунда турат. Көкірегіңді эмне болсо ошону айтчы айналайын. Бықсып түтөгөчү. Адам канчалык сабаттуу болсо ал таарынбайт. Канчалык сабатсыз болсо ушунчалык үтүрөйүп таарынчак болот. Кекчил болот. Адам алсыз адам кекчил болот. Мисалы Салижан Жигитовду кезинде не деп гана тепкилебедик? Коом. Айткан сөздөрү жакпайт дегенде. Ошол Салижан Жигитов агабыз айтып атпайбы? Кыргыз интеллигенциясы дейт, көңдө өскөн гүл сыяктуу дейт. Кайдан шамал урса ошол жака ийилип эле жата берет дейт. Мына Иса Акунбаев Борбордук Азиядагы жападан жалгыз биринчи инсан жүрөк алмаштыруу боюнча. Чыңгыз Айтматов Ленин сыйлыгын алганда телеграмма жазып атат. Муну кайталап айтам. Улуту улуу боло албаган элдин уулдары улуу болууга милдеттүү деп. Жандырмагын караңызчы. Демек, бул академик өзүнчө аксакалыбыз улутка дарт белгисин коюп атат да, диагноз коюп атат. Мен конкреттүү бир кишини айттым эле, Аллахтын молдосусунбу же бул кишинин молдосусунбу деп. Адакан аке өзүңүз көрүп турасыз да деди. Экинчи бир аалымга суроо бердим. Падыша Аллахтын жердеги көлөкөсү деп айтасыңар. Үтүр бар, үтүрдөн кийин уландысы бар. Эмне үчүн уландысын айтпайсыңар? Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жөөттөргө китебиңерди алып келгилечи деп китебин алып келип оку деген ушул жерин окуп атканда тиги бармагың менен таштап койгон сөздү кошуп оку деген. Себеп ал китепте Ахматтын келишин баяндаган. А жөөттөр бармагы менен басып туруп таштап коюп өтүп кетип баратат. Ошол сыяктуу болбой сен үтүрдөн кийинкисин кошчу дедим мен. Жаман болуп кетти. Аябай жаман болуп кетти. Жөөттөргө салыштырганда. Үтүрдөн кийинкиси бар. Эгерде падышанын өкүмү шарий өкүмдөр болсо дейт. Анан толук окубаган чала сабат коом болсо, аларды ар кандай кылып башын айландырса боло берет. Ошон үчүн алар жалгыз өзүнө шек келтирбестен бүтүндөй динге